Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu. Hormatly musulman bir tuğanım, biz sizler menen Peygamberimizin nasihatlary turalı gelgen hadislerge toxtalıp жатkanбыз. Bugünkü hadisimiz 45-nji hadis. Anın negizgi teması bizdi tazalыкка çakyrat. Bizdi taza bolууга, taza bolup жүрүүгө bizdi үйrөтөt. Жана ошондой эле мусулман пендеси ички дүйнөсүн кандай таза кармаган сыяктуу эле ал сырткы дүйнөсүн дагы таза кармап жүрүүгө, сырткы дене мүчөлөрүн, өзүнүн кийим кечесин жана турган турак жайын жана коомдук жайын дагы таза кармап жүрүүгө бул хадис чакырат. Негизинен эле ислам динибиз бизди тазалыкка үндөйт. Бул хадис ошол тазалыктын бир бөлүгү болгон bir bölümüne bizi işaret kılıp, ошол нерсеге чакырып өтөт. Бул хадис Ан Аби Хурайра радıyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala. Abu Hurayra Allah andan razı olsun aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты: Men kana lahu şa'run falyukrimhu. Kimdin çaçı bar bola turgan bolsa, anda аны сыйласын, урматтасын. Бул хадисти алымдарыбыз Sahih dep çıkargan hadislerin katarında çıkargan. Ушул hadistin негизинде бул чач темасына, же болбосо тазалык темасына келе турган болсок, ислам дини бизди тазалыкка үндөйт. Тазалыкты бул эң жогорку орунга койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Ан-назафату минал ийман" деген. Тазалык бул иймандан деп иймандуулуктун даражасына алып чыккан. Ал эми тазалыгы жок болгон адам бул иманы кемчиликтүү адам деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди тазалыкка чакырган. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул ислам дини тазалыктын дини экен. Эми ар бир мусулман пендеси ичин дагы жана сырткы көрүнүштөрүн дагы таза кармап жүрүүгө бул чакырат. Бул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол тазалыктын бир бөлүгү болгон чачка маани берип атат. Кимдин чачы боло турган болсо дейт, анда аны карасын, ошол чачына кам көрсүн дейт. Мейли ал башындагы чач болсун, же сакалы болсун, аны ошонун тазалыгына кам көрсүн дейт. Ал чачы эс жака мындай чачырап, же болбосо чачын чаң басып, же чачы биттеп кетпесин дейт. Чачын тарап, чачын жууп, жана чачына жипар жуттуу майларды, атырларды коюп, ошол чачына маани берип, чачын таза кармап алып жүрсүн деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте бизге кимдин чачы боло турган болсо, чачын карап, аны сыйлап, аны урматтап, ага маани берүүгө чакырып атат. Аны ошол бойдон не таштап койбосоң, чачына маани бербестен дейт. Эми бул чач дагы урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала берген чоң бир неамат болуп эсептелинет. Анткени кээ бир адамдар бар, ошол чачка дагы зар болгон адамдар бар да. Алардын кээ бир жерлерине чачтары түшүп калган болсо, ал эми кээ бирлериники болсо чачынын баары эле түшүп калган. Булар чачка зарыл адамдар. Жана ошондой эле дагы бул чач адамга кооздук берип турат. Чач жок боло турган болсо, адам ошол кандай бир өзүнүн канчалык даражада өзүнүн бир кооздугун жоготот. Бул да Аллах Тааланын ошол инсаниятты жараткан бир Аллах Тааланын жаратуусу бир кооздугу болуп эсептелинет. Эми ушул неаматтын шүгүрү бул чачка дагы маани бериш керек. Бул чач коюунун дагы өзүнүн адептери бар. Мына ошол кээ бир адептеринен айта кете турган болсок, биринчиси бул ошол чачты таза алып жүрүштүк. Аны майлап, аны тарап, аны карап, ушинтип жүрүш керек. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деп "Фара раджулан ша'ира рас". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол бир чачы ар тарапка чачырап, жүдөп калган кишини көрүп, мындай дейт: "Ама яжиду хада ма юсаккину биhi ша'руху". Бул адам ошол чачын тарап ала турган, чачын бир жыйнап ала турган бир карак таппаптырбы деп, ошол чачы жүдөп калган кишини көрүп, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай жемелеп урушат. Жана дагы биз айтып аткан хадисте дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимдин чачы боло турган болсо, аны урматтасын, карасын деп атат. Демек, биринчи адеби эмне экен? Чачты караш керек экен. Экинчи адеби, бирок ошол чачты кароодо өтө
терең кирип кетпеш керек. Чач менен алек болуп басса турса чачын тарап нарак баракка карап өтө бир терең кетип калбаш керек. Бул нерседен кайтарган. Анткени чачка терең кирип кетиштик биринчиден идоатыл убакытты текке кетирет. Жана ошондой эле чачтын артынан чачын тарап, бул чач тарагычка барып, тиги чач тарагычка барып, ар кандай чач кылып жүрүштүк, бул ошол малдын акчасын бир жөн эле бир абага чачкандай болуп калды. Ошон үчүн Пайгамбар салам айтат, Пайгамбар салам өзүнүн чачына гиббен дейт да. Чачын тарап жүрчү да, бирок гиббен дейт. Ар дайым эмес дейт да. Күнүнө бир жолу же болбосо эртең менен бир жолу, кечинде бир жолу ушунун чачына карап койчу дейт. Ал эми чач менен алек болуп басса турса чачка карап коюп жүрүштүк, бул шариятыбыздан кайтарылган. Экинчиси, чачка өтө көп маани бере бериштик. Чачын кооздоп, андай болуп жүрө бериштик. Бул адамды текеберликке алып келет. Ислам динибиз бул текеберликтен кайтарган. Пайгамбар салам айтат: "Мен кана фи қалбихи мисқала зарратин минал кибр ла ядхулул жанна" дегенде, кимдин жүрөгүндө кыпынчалык текеберлик боло турган болсо, ал адам бейишке кирбейт деген. Ошон үчүн чачка көп маани бериштик, адамды текеберликке алып келет. Экинчи, үчүнчүдөн, бул чачка ошентип кечке маани бере бериштик. Бул адамды ошол бир пайдасыз лаху деп коет. Ушундай убакытты текке кетирип, жөн эле бир ашыкча бир лаззаттануу, жыргап рахаттанууга алып келет. Мындай нерседен Пайгамбар салам биздени кайтарган. Андай дагы бул чач коюуда, чач коюп аткан кезде ошол Пайгамбар салам кайтарган коза болбош керек. Коза деген бул чачтын кебирин коюп туруп, кебирин алып коюштук. Чачтын бир жагын коюп, же бир жагын кырып коюштук. Бул коза деп коет. Бул нерседен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайтарган. Пайгамбар салам доорунда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ра собиян дейт. Бир жаш баланы көрүп калды дейт. Каду халиqa ba'da sha'rihi wa turika ba'dahu дейт. Чачынын кебир жерлери алынып, ал эми кебир жерлерин албай таштап койгон эле дейт. Ошону көрүп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андан кайтарды дагы, дейт. Ихлиqu kullahu ау утрукуху kullahu дейт. Эгер чачты ала турган болсоңор, анда чачтын баарын алып салгыла, же болбосо аны албастан жөн таштап койгула дейт. Аны кебир жерин алып, кебир жерин кыскартып, ушундай кылып койбогула деп Пайгамбар салам чачты коза кылыштан кайтарган. Андан кийинки дагы нерсе, бул аялдарга тийиштүү же эркектерге дагы тийиштүү. Ошол чачка чачты улабаштык. Бир адамдын чачы жок боло турган болсо, башка чачты ата эле алып келип улабаштык, же аялдарда болот көбүнчө жанагындай чач улап коюп алыштык. Бул нерседен Пайгамбар салам кайтарган. Пайгамбар салам өз хадисинде дейт: "Ла'аналлаха ал-василата вал-мавсулата". Аллах таала чач улаган адамды дагы, жана чач улаткан адамды дагы Аллах таала каргыш айтты дейт. Ошон үчүн чач улагандан этият болуш керек. Андан кийин дагы адептеринен бул чачты боёш керек. Эгер чач ак болуп калган болсо, ошону башка түстөргө өзгөртүп коюуга шариятыбыз уруксат берет. Пайгамбар салам айткан: "Иннал яхуда ва насара ла ясбугуна фахалифухум" дейт. Христиандар жана яхудилер, жөөттөр, булар чачтарын боебойт. Силер аларга каршы келип чачыңарды боегула деген. Бирок ошол чачыңарды боегон кезде не деген? "Гайру хада бишайин ваштариму сават". Чачыңарды ак басып калган болсо, башка түскө өзгөрткүлө, бирок кара түстө сактангыла деген да. Чачты кара түскө боегон болбойт. Чачты боесо болот, бирок кара түскө боеодон этият болуш керек. Бул шариятыбызда кайтарылган. Андан кийинки дагы Пайгамбар салам эгерде кимдин башында ак чач боло турган болсо, мына ошону жууп салуудан кайтарган. Пайгамбар салам айтат: "Ла тамтифу шайба. Ма мин муслимин яшибу шайбата фил ислам илля канат лаху нурун яумал кияма". Пайгамбарыбыз ак чачтарды үзбөгүлө дейт. Анткени кайсы бир мусулмандын чачы ислам дининде чачы агара турган болсо, мына ошол ак чачтары кыямат күнүндө ага нур болуп келет дейт. Вафи лафзин, башка бир хадисте: "Илля катабаллаху лаху биха хасанатан ва хатта анху биха хатиатан". Аллах таала мына ошол ак чачы себептен андан бир күнөөсүн өчүрүп, ага бир жакшылык жазат деп Пайгамбар салам ак чачты үзүүдөн дагы кайтарган. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул чачты койгон кезде дагы мына ушундай нерселерге маани бериш экен. Албетте чачты коюш керек, бирок ошону карап жүрүш керек экен. Анткени Аллах таала бул жерден Пайгамбар салам айткандай: "Инналлаха жамилун юхиббул жамала". Аллах таала бул кооз болгон зат,
жана кооздукту жакшы көрөт дейт. Инсан өзүнүн чачы болсун, өзүнүн сакалы болсун кооздоп жүрүш керек. Өзүнүн кийими болсун, таза кийимдерди кийип, кооз кийимдерди кийип, ошо шарияттын адебинин, шарияттын эрежесинин негизинде ушинтип жүрө турган болсо, муну ислам дини бизди үйүндөгөн жана мына ушул нерсеге чакырган. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабагыбыздын алымчы кыскача пайда ислам дини бизди тазалыкка чакырат экен. Өзүбүздү таза алып жүрүш керек экен. Жана өзгөчө мусулман пенде бул ошо исламдын таза экендигин далилдеп, башкаларга мусулмандар үлгү болуш керек. Мусулмандарды көргөндө башка дин ээлери мусулмандар булар таза турбайбы, ислам дини бул таза дин турбайбы деп ушинтип ислам динине суктанып, ислам динин кабыл ала турган бир даражага келиш керек. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул ошол кооздонгон кезде, чачты тазалаган кезде же кооз кийимдер кийген кезде инсан сөзсүз түрдө ниетин тууралаш керек. Ушу Аллах Таала үчүн ушундай кооздонуп атам деп ушинтип ниеттерин тууралай турган болсо дагы, албетте бул нерсеге инсан соо болот. Анткени Пайгамбар салам хадисинде Аллах Таала силердин сырткы дене мүчөңөргө дагы, сырткы көрүнүшүңөр, келбетиңерге дагы карабайт, бирок деген силердин жүрөгүңөргө карайт деген да. Инсан сырткы жагын дагы кооздош керек, бирок ошо менен биргеликте дагы жүрөгүндө ихлас болуш керек. Аллах Таалага деген ихлас. Ошо адаттагы нерселер дагы бул Аллах Таала үчүн деп чачын кооздоп, же сакалын кооздоп, же кийим эжесин таза кармап жүрүп, пайгамбардын сүннөтү экен деп ак кийип ушинтип жүрө турган болсо, бул нерселер дагы мусулман адам сооп ала берет. Жана дагы үчүнчү нерсе бул экен, ислам дини кайтарган кээ бирки адептерден алыс болуш керек экен. Бул деген коза жана чачтын кээ бирин коюп, кээ бир жерин алып коюштук, же аялдар өздөрүнө чач улап коюштук, же болбосо чачын кара түскө боеп алыштык. Бул дагы ислам дининде кайтарган экен. Дагы бир кайтарык, бул чачты койгон кезде ошол бир башка дин ээлери, бир кафирларды туурап, ошолорду кумир кармап, ошондой чач койбош керек. Мисалы үчүн, Мессини туурап, чачын ошо Мессине кое албаш керек. Же болбосо дагы башка бир кафирлар туурап туруп, чачын ошондон кое ала турган болсо, буну дагы ислам дини кайтарган. Ассаламу алейкум.